Чек арада курмандыктардын саны өсүүдө. Эки тараптуу жумушчу топтор түзүлдү. Тажикстанда барымтада турган 10 кыргыз жараны кайтарылды. Орусия жаңжалды басууга кызыктар жана жардам берүүгө даяр экенин билдирди. 1 майда саат 18:30 карата маалыматка ылайык, жаракат алган 173 киши, ал эми каза тапкандардын саны 34кө жетти. Чек ара аймактарындагы куралдуу жаңжалдан улам жалпы 51.398 жаран коопсуз жайга чыгарылган. Эске салсак, 1 жана 2 май аза күтүү күнү деп жарыяланды. 1 майда Кыргызстан менен Тажикстандын коргоо министрликтеринин өкүлдөрү жолугушуусу болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Эки тарап чек арадан аскердик күчтөрдү артка тартып, биргелешкен жумушчу топтор баардык жагдайларды текшерүүгө эртең 2 майда киришмей болду. Маалыматка ылайык, бүгүн 1 майда саат 20:00 сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Тажикстанда барымтада турган 10 кыргыз жараны кайтарылды. Учурда алар Лейлек райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда медициналык кароодон өтүп жатышат. Орусиянын Тышкы иштер министрлиги чек ара боюнча тынчтык келишимин кубаттаарын жана жардам берүүгө даяр экендиги тууралуу маалымат таратуу менен гана чектелди. Расмий позициясын бүгүнкү күнгө чейин билдире элек.